Кыргызстандын күч органдары акыркы кездерде Сирияга кеткендердин арасында аялдардын азгырылып жаткандыгын маалымдап келишет. Так эсеби болбогону менен болжолдуу түрдө Кыргызстанга 200дөн ашуун атылуудар чакырылган. Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, Коңгуроо аталышындагы долбоордун кезектеги чыгарылышы сиздердин назарыңыздарда. Көрсөтүүнү мен Гүлжан Ажиматова алып барам. Бүгүн биз Сирия согушуна азгырылып жаткан аялдар эмне себептен ушул жолдорго барышууда жана анын алдын алуу чараларын кандай жаатта көрүш керек. Мына ушул туурасында сөз кылмакчыбыз. Бул туурасында биз ушул дин жаатында өзүнүн бир топ тажрыйбасы бар, дин жаатында билими бар биздин айымдарыбыздын бири болгон Мутакалим аялдардын прогрессивдүү демилгелүү коомдук фондунун жетекчиси Жамал Фронтбек кызы менен баарлашмакчыбыз. Саламатсызбы, Жамал айым? Сизге рахмат. Биринчиден ушул бүгүнкү күндө коомчулукта көйгөйлүү маселе болуп келе жаткан Сирия маселеси, анын ичинде ал жака аялдардын акыркы кездерде азгырылып жатканы туурасында мына атайын кызматтар ачыктап ушул маалыматтарды коомчулуктун арасына алып чыгып атышат. Эң алгач эле берейин деген суроом сизге. Мына ушул Сирияга аялдар эмне себептен азгырылып жатышат? Мунун түпкү себеби эмнеде болуп атат? Биз өзүбүз изилдеп көргөнүбүзгө караганда негизги бир 4 топко бөлүп койсок болот. Ушу Сирияга кетип атканы эң негизгиси биз ошол эгемендүүлүктү алгандан баштап эле аял затына өзгөчө ислам динин окуп аткан, ислам динине кызыккан аялдарга бир көңүл бурбаганыбыз, алар менен бир тыгыз иштебегендигибиз, анан алар менен биргеликте ошол мамлекетти сүйүү, ошол дин багытында окуу бир саясат азыраак болгондугунун бирден бир проблемасы деп чечсек болот да. Себеп дегенде азыркы учурда аялдардын центри өтө аз болуп атат, окуй турган жерлери жок. Мисалы үчүн ошол эркек имамдарыбыз, эркек адамдарыбыз ошол диний маселе боюнча ар бир айылда 2-3 мечит бар. Ошол мечиттен барып Сирия жөнүндө боло диний сабатсыздыгын жоюуга мүмкүнчүлүгү бар. Эми ошол жакта жашап аткан айымдарыбызга андай мүмкүнчүлүк жок. Себеп дегенде Кыргызстанда аймактарда жерлерде ошо аялдардын бир центри болгон же бир алар бир сабак ала турган жерлер жок. Көп эле мечиттерде деги эле Кыргызстанда атайын аялдар барып окуй турган жерлер жок десе деп койсок болот. Мечиттерде атайын бир аялдарга бөлүнгөн бөлмөлөр да жок. Ошол жака барып сабак алып информация алалы десе, тескерисинче көпчүлүк жерлерде эркектер болгондуктан көп аялдар уялып барышпайт. Анан өздөрү бир хужрави үйдө отуруп сабак алып атышат. Ал дагы болсо өтө мындай бизге кооптонууну жаратып атат. Алар ал жерден кайсы сабакты алып атат, ким сабак берип атат, кайсыл программа менен окуп атышат. Деги эле мен атынчамын деп коет, бирок ошол атынчалардын кандай деңгээлде сабак берип атышат, аны эч ким көзөмөлгө албай атат. Бирок ошол хужрави сабак болсо да болуп атканы биз жакшы дейбиз. Себеп дегенде кандайдыр бир ошол жергиликтүү атынчанын ошол Сирияга кетүүгө же экстремисттик уюмга кетүүгө салымдары биз чоң деп айтаар элек да. Экинчи маселе болсо, баарыбыз билгендей ошол интернеттен, агенттен, твиттерден ошол кыздардын көпчүлүгүн ошол азгырып, жумушка чакырып же болбосо бир турмушка чакыруу, бир таанышуу мындай бир мамилесинде аларды ошол Туркияга болобу же бир визасы жок мамлекеттерге чакырып ошо Сирияга алып кеткенге бир жол ачылып атат да. Бул жерден да биздин кыздарыбыздын сабаты жоктугунан, ислам дини боюнча мындай кандай болуш керек турмушка чыкканда, нике эң жакшысы үйдөн кыйылган болот, ата эненин макулдугу болсо жакшы деген ошондой бир маселелерди билбестен эле мен күйөөгө тием деп эле ошол кызды азгырып атышат да. Андан кийинки болсо дагы ошол биз эгемендүүлүктү алгандан кийин ошол Кыргызстанга ар кандай кредиттик компаниялар келип атышты да. Бул компаниялар дагы биздин ошол жергиликтүү аял заты деп койсок болот. Ошол арам болсо да кредит деген эмне экенин билишпей, ал акчаны бирөө бир бекер берип койгондой айлык сыяктуу алып эле бир тойго жумшап, же болбосо кыз узатууга жумшап, үйүнүн бир белек бекчелерди алышып, бир мебелдерди алып коюшуп эле, анан ошого улам бир кредитти жабам деп экинчисин алып атып эле аягында ошол үйүн тартып алабыз деген бир проблемалык көйгөйгө жолукканда мен Россияга же бир жака барып иштеп келейин деп кетип, ошол жактан дагы өздөрүнүн билим деңгээли жок болсо, ошол барган мамлекеттин тилин билбесе, албетте буларга бийик маяна төлөнбөйт. Ошол себептен да ошолордун арасында да буларды азгырып, вербовка кылып, сен бир күндө $500,000 табасың, ушундай контракт менен деп алдап азгырып алып кетип, булар ошол кулчулукка туушар болгондагы жерлер болуп атат да.
Андан кийин ошол медицина жактан окуган кыздарыбыз ушул жумуш табылып берет, ошондой бир жумуштарды табабыз деп азырып алып кетип атышкан дагы нерселер болуп атат. Эми ал 4-чү топ болсо, алар билип ошол барып келели биз жихадка чыгабыз деген дагы мен ойлойм жарандар кездешип атышат. Бирок бул жерден дагы алар ошол жихадтын мааниси кандай экенин, ошол жихад деген 16 мааниси бар. Эми ошол өзүнүн мамлекетин коргоо деген, ошол өзүнүн мамлекетин өзүнүн үйүн коргой турган бир мааниде берилгенин, бирок башка мамлекет менен биздин тиешебиз жок экенин маанисин билбестиктен да кетип аткандар болуп атат да. Анан негизги ошол мен барып келгенден кийин мен бир жаза көрүп калышым мүмкүн, мен туура эмес ишти кылып атам деген эч бир информация болбой атат да. Теледен да, радиодон дагы бул мындай бир кээде бир айда бир ушундай бир передача болуп атат, бирок мындай ролик сыяктуу, реклама сыяктуу барсаңар ушундай болосуңар деген бир массовый түрдө мамлекеттик деңгээлде биз бир иштебей атабыз. Анан ошол дагы бир азгырыгы болсо ошол интернеттен көргөзүп атышат. Ошол жактагылар биякта жашоо жакшы, биз сонун жашап атабыз. Интернеттен ата энеси менен чет мамлекеттен француздардын сүйлөгөнү, Европадан келген аялдардын биз динди кабыл алдык, биякта жашоо сонун экен деп дагы бир реклама берип аткан болуп атат да. Анан албетте аякка барып келгендер дагы мен ойлойм азгырышы мүмкүн деп. Бирок негизинен биз аял затын айтып коюшубуз керек. Азыркы учурда мына Болгариядан изилдөөчүлөр келип айтып атат, ошол азыркы учурда ошол Игыл мамлекетинде 7000 кулчулукта аял заты бар экен деп. Эми алар ошол өздөрүнүн мамлекеттин бюджети ошол кул сатуу менен толот деген бир толтурабыз деген бирден бир саясаты болуп атат. Бул жерде дагы ошол 9 жашар, 10 жашар кыздар 130 000 фунт стерлинг деп айтып атышат. Бул 70-80 000 долларга ошол кызды кулчулукка сатып алса болот экен. Ал эми 45 жаштан өткөн аялдар болсо 30-40 000 фунт стерлинг, бул 60-70 000 доллардай баасы турат экен. Ошону сатып алышса болот экен. Демек биздин ошол барып аткан кыздарыбыз ошол кулчулукка сатып атканга бул жерде мүмкүн бир кул сатуу, бир чоң бир саясаты, ошондон көрөйүн деген бир кызыкчылыгы болушу мүмкүн да. Ошол себептен биз бирден бир ошол атынчалардын арасында атынчалар мектебин бир кеңейтип, бир өзүнчө бир нукка салсак, ойлойбуз бул жакшы бир деңгээлге алып келет деп себептегенде азыр карап көрсөк ошол Ош, Жалал-Абад, Баткенде ошол атынчалар мектеби өтө өнүккөн жактан Сирияга көбүрөөк кетип атат деп атышат. Ошол себептен биз ошол атынчалар мектебин ойготуп, аларга ошондой бир сабактарды өткөзүп, 10-чу отдел менен ГКМБ менен биргелешип ошол атынчаларыбызды биз окутушубуз керек. Кандай болгондо кетип аткандарга эмне сөздөрдү айтышыбыз керек. Себеп дегенде ошол ар бир маалада кетип атканда өзгөчө ошол атынчалардан бир бата берип коюн, кызым сапарга кетип атты эле, турмушка чыгып атты эле дегенде ошондон сурап, эмне себептен кетип атат, кандай маселелер болуп атат. Ошол жерден булар ички иштер министрлиги менен биргелешип, айыл өкмөтү, имамдар баары биргелешип бир иш жүзүн алып барышыбыз керек да. Бир эле муну ички иштер министрлигине жүктөп койгонубузда аларда информация булар чыгып кеткенден кийин гана түшүп калып атат. Эгерде биз ошол коомчулук баарыбыз биргелешип ушул аялдарды сактап калабыз, эркектерди сактап калабыз десе, бул өтө жакшы нерсе. Мен дагы бир айтып кетер элем, ошол жака барып бир өтө бир ошо контрактты мынча акча таап келдим деген канчасы келип атат, бирок бүт баары эле айтып атышат, биз туура эмес иш кылыптырбыз деп. Эч кимиси бир мешок алтын же болбосо доллар көтөрүп келген жок. Ошол себептен дагы биздин өзгөчө кыз келиндерибиз бир азгырыкка өздөрүн алдырышпасы керек. Бүгүн ушул айрыкча түштүк жергесинде деп калдыңыз. Мисалы Кызыл Кыя шаарынан эле 44 жаран баргандыгын атайын кызматтагылар айтып келишет да. Ал бул тема аялдар дагы мисалы өзүнчө түштүк жергесинде өзүңүзгө деле маалым, ошол жамаат болуп же болбосо жерлерде өзүнчө окууларды өткөрүп жүрүшөт да. Канчалык деңгээлде бул окуулар мыйзамдуу түрүндө өткөзсө болот? Анан ошол окууларда чындыгында алар биздин атынчаларыбыз эмнени айтышат ал жерге барган жаш кыздарга, мисалы буларындай көзөмөлгө алынабы? Бул жерде биз айтышыбыз керек, ошол Сирияга кетип аткан кыздардын көпчүлүгү эле, бардыгы деп койсок болот, ошол ислам институтун же бир медресени бүткөн кыз келиндер эмес да. Булар ошол көчөдөн эле динди үйрөнүп, ошондой бир
нерсеге илинип калып аткандар болуп атат да. Албетте ошол атынчалар мектеби бар дейбиз, бирок ошол атынчалар мектебин контролдоп, аларга айлык төлөнүп, же болбосо алар диний сабатын карап, аларга бир программа берген бир дагы система жок. Бул бир мындай бир хаотично, кайсы жерде кандай атынча эмнени билет, ошол бир деңгээлде гана сабак берилип атат. Муну эч ким контролдогон дагы жок. Бирок мен айтар элем, бул жерде ошол системага салынып бир нукка салып койсок, бул бир чоң натыйжасын бермек да. Бирок азыр тескерисинче кайра ошол атынчалар мектебин биз жаап койсок, анда булар мындай бир тымызын кирип алып, бир башка нукка дагы окуп кетиши мүмкүн да. Себеп дегенде биз ошол элди аралап жүрөбүз, Ош болобу, Жалал Абад, Баткен болобу, ошол айымдарыбыз өтө диний билимге суусап турган мезгили болуп атат да. Ошон үчүн мезгилге талабына, мезгилдин талабына бир туура иш жүзүрүш үчүн ошол атынчалар мектебин биз ойготуп, ошол 67 медресени бүткөн кыздарыбыздын баарын таап, ошол айыл желкесине ушундай программадан окутасыңар, ошондой деп ошол кыздарыбыздын баарын окутуп, азыр мисалы үчүн муфтият жакшынакай кылып имамдардын көтөрүлүү курстарын, бир айлык 10 күндүк кылып татынакай курстарды өткөзүп атат. Ошондой эле курстарды ошол атынчалардын арасында көтөрүп, ошолорду окутуп, алар ошол билимдикке чакырып, достукка чакырып, ошол экстремисттик, террористтик деген уюмдар кандай болот, алар кимдер, аларды кантип билишсе болот, ошол нерселерди биз үйрөтсөк жакшы болмок да. Себеп дегенде атынчалардын өзүнүн бир официалдуу түрдө статусу жок болгондон кийин мүмкүн бир айда 20 атынча. Биз аны билбейбиз, ар бир маалада 2-ден 3-төн атынча. Кимиси кайсы жакта жүрүп атат, муну билиш өтө кыйын да. Эгерде биз муну мындай бир пирамида системасында кылып туруп, ошол айылдын эң чоң атынчасы бул райондуку, бул областтыкы, бул ушулорго баш ийестер, булардан бир аттестацияны өткөзүп турабыз деген бир расмий нерселерди кылып алсак, мен ойлойм бир жоопкерчиликке тартканга дагы ушу мен жооптуу болуп калам деп кооптонушмак да. Азыркы учурда ким эмнени кааласа ошону кылып атат. Анан жарандарыбыз эми билбейт да жаңы динге кирип аткан бул кайсы агымдан болуп атат, мунун нукку мааниси эмне болуп атат деген бир кооптонуу жаралып атат да. Мен айтар элем, ошол биз атынчаларды азыр бир нукка салбасак, бул бир өзүнчө бир бомба кеч бир кыймылына жете турган да. Ошон үчүн биз буларды азыр колдонуп, азыркы учурда буларды бир окутуп, мамлекеттин бир тынчтыгына, эгемендүүлүгүнө сактап калыш үчүн бир жакшы нерселерге бир иштетсек жакшы болмок да. Сиз өзүңүз баа тажрыйбаңыздан пайдаланып сурап калайын деп атам. Ушул дин жаатында, мисалы көбүнчө эле дин жаатында билимсиздиги жок, башка жааттагы кыздар азыр болуп атат Сирияга депчи. Ал жерге барганда, Сирия согушуна барганда кыздар же аялдар эмне менен алектенишет? Сирияда аялдар эмне ал жерге барып азгырылгандан кийин эмне жасашат, эмне жумуш кылышат? Эми көпчүлүгү ар кандай бар деп ошол изилдөөчү айтып атат. Мен өзүм барып көргөн жокмун. Бирок ошол жерде көпчүлүгү тамак жасашат экен, медик кылып алып кетишет экен. Бирок ичинен дагы булардын ичинен дагы ошол мынтык атып, физикалык бир машыгууга дагы катышкан айымдар көп экен. Анан көпчүлүгү эле ошол кулдукка алышып, сексуалдык жактан аларды бир зордук, зомбулук кылып, ошол кулдук фатвасы чыккандан кийин бул аял анын мүлкү болот, эмне кылса да ал адам өзү билет да. Ошол себептен эркектер мүмкүн мушташып, Кудай сактасын, атышып, каза болуп калса мүмкүн, бирок аял кишилердин турмушу өтө кыйын болуп атат. Аларды зордук, зомбулук, кулчулукка алып аткандан кийин мен ойлойм бул жерде дүйнө жүзү дагы бир көтөрүлүп, буга бир туруштук беришибиз керек да. Кыргызстанда кандай иш-аракеттер башталды бүгүнкү күндө ушул жалпы эле Сирияга аттанып жаткандар боюнча, алардын ичинде аялдардын азгырылып жатканы? Ошол биз негизи коомубуз 15 жылдан бери иштейбиз, бирок былтыртан баштап биз 10 отдел менен ГКМБ менен биргелешип 2 тренинг өткөзгөнбүз. 55 Ош, Жалал Абад, Баткенден атынчаларын чогултуп, окутуп, мыйзам деген ушул экстремисттик уюм, бул террористтик деп, анан ошондой эле Ош, Талас, Көл, Чүй, Бишкектеги да атынчаларды чакырып ушул бир маселеде биз өткөзгөнбүз. Бирок албетте бул жетишсиз. Мен мына азыр Ошто 15 күндөй болуп атам, бирок күнүгө
кечинде Кызыл Кыштак, Акташ, Онадыр, ошол Амир Темир ошол мааляларга барып күнүгө 200-300 аялдар менен чогулуп, ошол атынчаларын сабак берип аткан аялдардын баарын чогултуп, ушул маселеде биз аларга лекция окуп түшүндүрүп берип атабыз да. Сиздер ошол маалаңыздарга бул силерге аманат, ошол сөздү жеткизгиле, элдер менен сүйлөшкүлө, ошолорду биз ачыкка чыгарып, ошол кетип аткан кыздарыбызды сактап калалы деп азыр биз ошол атынчаларга дагы мен суранып ушундай бир программа коюп атабыз. Биз барып биргелешип иштешкиле, органдар менен, участковый менен деп азыркыда ошол иш арабызда көрүп атасыздар. Ошол жергиликтүү кеңештер, аялдар, имамдар, участковый баары чогулуп отурушуп, ошол канткенде биз этностор аралык бир достукка, жакшы нерсеге жетебиз деп мен ойлойм. Бул жерде дагы кичине биз экстремизм, терроризмди кичине коскоп кетип атабыз. Себеп дегенде бул жерде ошол маселе боюнча өтө урчундуу анан суроолор көп болуп атат да катышуучулардан. Жамал айым дагы бир бере турган суроом, ушул аялдар чындыгында бир нерсеге тез азгырылышат да. Ушул Сирияга азгырылып жаткан аялдар бүгүн чындыгында коңгуроо кага турган болуп, мындай коңгуроо коркунуч жаратуудабы? Сиз кандай деп ойлойсуз өзүңүздүн пикириңиз? Мен айтар элем, ошол Сирия бир эле аялдар эмес, эркектерге дагы, аялдарга да бир коңгуроо кагыш керек. Бирок аялдарды өзгөчө деп атканыбыз, ошол УКМКнын өздөрүнүн стат данныйын карап көрсөк, акыркы 5 жылда аялдардын экстремисттик, террористтик уюмдарга кирүүсү 5 эсе көбөйүп атат дейт да. Ошол аялдарды өтө активдүү чакырып атканы дагы, эми алар дагы ошол чакырып атканда булар дагы биздин Кыргызстандын мүмкүн бир изилдөө жүргүзүп, өздөрүндө бир изилдөө бир материалдар бардыр. Ошол бизде өзгөчө кыргызстандык жарандар биз бир активдүү болобуз аял заты, биринчиден. Анан экинчиден ошол диний аялдар менен, деги эле Кыргызстандын мусулман аялдары менен иштеген өзүнчө бир мектеп жок, өзүнчө бир институтталаштырган бир система жок болгондуктан биз өтө көйгөйлүү болуп атканыбыз ошо болуп атат да. Ошол аялдарыбыз дайын эмес, аялдарыбызда информация жок, бүт эле теле, радио, интернеттен алып атышат. Бирок ошол мамлекет тарабынан өзгөчө бир көңүл бурулуп, гендерлик саясатка көңүл бурулуп, ошондой бир аялдарга өзүнчө бир демилге көтөрүп, булардын бир деңгээлин көтөрүш үчүн бир жакшы бир иш чара болбой атат. Бирок мен ишенем, азыр президенттин концепциясы чыккандан кийин азыр иш чаралар иштелип чыгып атышат. Бул жерде да ошол аял заты менен иштей турган аялдардын, кыз келиндерибиздин ошол диний сабатсыздыгын жоюу көп иш чаралар болот го. Программабызды көрсөтүүбүздүн жыйынтыктарынын алдын сизге эркин микрофон узатсам, мисалы жөнөкөй эле динден эле ошол сабаты жок жаш өспүрүм 17-18 жаштагы мына эже сиңди кыздар Чүй областынан катталгандыгын атайын кызматтар айтууда, ошол Сирияга барып келишкен депчи. Мисалы ошол 17-ге жашы толгон жаш секелек кыздар бүгүн кандай маалымат алыш керек? Ошол алар мисалы көбүнчө интернетте отурушат, социалдык тармактарда отурушат да, өзүңүз билесиз. Аларды мисалы ошол жака үндөө аябай тез болот да. Ошол психологдор иштеп атышат интернетте, имамдар иштеп атышат интернетте отуруп, жакшы жашоону камсыздайбыз дешипчи. Мына ошол кыздарга сиз эмне деп мындай өзүңүздүн кеп кеңешиңизди берет элеңиз жалпы эле аялдарга? Мен ошол жака кетип аткан же барып келген, эгерде барып келгендер болсо, мен айтар элем, бир реабилитационный бир центр курушубуз керек да. Ошол кыз келиндер менен 2-3 ай биз иштешибиз керек. Психологдор отуруп, керек болсо медиктер отуруп бир иштеп, анан диний жактан дагы канчалык деңгээлде алар туура эмес иш кылып атканын, негизи эле ислам дини кандай дин, биз ошол нерселерди түшүндүрүп беришибиз керек. Эми жалпы эле мен аял затын айтар элем, биз кыргыз эли өтө улуу эл, тарыхы бай эл. Ошол 1000 жылдарда ошол Кытайга жеңилбей, өзүбүз чеп куруп, ошолор бизден коргонгон эл. Ошого карабастан биздин тарыхыбыз, ошол тарыхта мамлекеттүүлүктү сактап калган ошол Курманжан датка энебиз бар. Биз ошол тарыхта энелерибизди ээрчип, аял заты ошол жеңибизди түрүп, ошол экстремизм, терроризмге катуу туруштук беришибиз керек да. Ошол жерден ар бирөөбүз ким болбосун бул ошол туура динди түшүндүрүп, атынчаларыбыз күнү түнү иштеп, ошол жамааттар менен иштеп, биз ошол аялдарыбызды экстремисттик, террористтик уюмдарга, ошол Сирияга кетпегенге
бардык салымыбызды кошушубуз керек. Негизинен мен айтар элем бул пропагандалык иштерди анан мамлекет менен өтө тыгыз иштеп, байланышып, ошол аялдарыбызды көп үндөп ошол жактан сактап калышыбыз керек. Биздин суроолорубузга кенен турду экспертибиз Мудакалим аялдардын прогрессивдүү демилгелүү коомдук бирикмесинин төрайымы Жамал Фронтбек кызы болду. Кийинки көрсөтүүлөрүбүздөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.